Ассаламу алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. биздин берүүнүн толкунунда сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга биз өтө кубанычтыбыз. Бүгүн биз үй бүлө турмушу жөнүндөгү берүүбүздү улантабыз. Үй бүлөдөгү болгон түйшүктөрдүн бири бул биоопалык. Ал үй бүлөнүн бузулушуна да алып келиши мүмкүн. Мындан көбүнчө балдар жапа чегишет. Азыркы мезгилде төмөндөгүдөй суроолорду көп жерде угууга болот. Адам өлгөндөн кийин эмне болот? Өлгөн адам кайрадан жашашы мүмкүнбү? Бул суроого ыйык китептер кантип жооп беришет? Адамдын өлүмү тууралуу Кудай өзү эмне дейт? Булар жөнүндө биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Кечиңер куунак болсун. Мурда качандыр бир кезде талант Анараны сүйчү. Анара дагы аны сүйчү. Бул кантип качан болгонун алар даана билишпейт. Буга чейин Анара күйөөсүнүн көзүнө чөп салууну ойлогон эмес. Бирок жакын арадан бери бир киши оюнан чыкпай койду. Ал уят сезимдин ортосунда чайналат. Бул эмне? Бир нерсенин башталышыбы же баары бүткөнбү деп ойлонот Анара. Мүмкүн Анара менен талант силерсиңер. Жана силер ыйык никеңерди сактап калуу үчүн күрөшүп жатасыңар. Силердин никеңерге эмне болду? Мүмкүн силердин ажан аялыңар тажаткандыр, же жумушуна баш отун берген күйөөңөр тажаттыбы? Бирок силер түшүнүп койгула. Башка бирөөнү издеп тапканда деле акыр аягында ушундай жыйынтыкка келесиңер. Биоопалык силердин маселени чечпестигин түшүнүп койгула. Турмуштун оорчулугун бирге тартып көрмөйүнчө адамдар бири-бирине кынтыксыз болуп көрүнө берет. Бирок эртедир кечтир чындык келип, майрамдар бүтөт. Мүмкүн силерде да ушулар бардыр. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Биздин асмандагы атабыз сүйүү кайгы кыйроого учурагандарга жардам кыла алат. Анын сөзү аркылуу никебиз кантип жаңырарын биз биле алабыз. Ыйык китептен биз эң жөнөкөй жана ачык эскертүүнү табабыз. Ойноштукка барбагын тоорат. Чыгыш 20-бап 14-ыр. Ооба, азыр турмушта биоопалыкты актаган бир топ сөздөр бар. Бирок алар ыйык китепте жок. Эч бир жагдайга карабастан биоопалык дайыма жаман. Оопасыздык бул күнөө. Кудай алдындагы күнөө. Силердин балдарыңар барбы? Силердин оопасыздыгыңар аларды коркутат, коопсуздук сезимин жоготот. Андан тышкары, чыккынчылык кылуу менен ага кандай үлгү көрсөтөсүңөр? Ала жипти аттоо силерге да зыян. Кудай бизге минтип айтат. Түс көрүнгөн жолдор бар, бирок анын аягы өлүм менен бүтөт. Ала жипти аттоо бул үй бүлөнүн бузулушуна алып келет. Силер ойлонуп, никеде берген убадаңарга турууну чечтиңер. Кудай силерди сүйөрүн жана силерге жардам берүүгө умтуларын билесиңер. Бирок биоопалыктан кантип кутуласыңар? Эң алды менен катуу ишеним керек. Өз өмүрүңөрдү Кудайга тапшыргыла. Андан кийин кайрадан өзүңөрдү өмүр шерийиңерге арнагыла. Өкүнүчкө келген бир күйөө минтип белгилеген. Мен мурда түйшүктөрүмдүн чечилишин үйдөн башка жактан издечүмүн. Аялым менен сүйлөшкөндөн көрө башка бирөөнүн төшөгүнө кирүү оңой болуп көрүнчү. Ал эми азыр болсо баардык жүрөк өкөгөн нерселерди үйдөн чечебиз. Азыр менин көңүлүм эригип турат. Албетте, нике оңой нерсе эмес. А эмне үчүн ал жөнөкөй болушу керек? Акыр аягында нике бул кызмат кылуу. Биз шеригибиздин муктаждыктарына кызмат кылуубуз керек. Белгилүү бир адам минтип айткан. Өлкө силер үчүн эмне кылаарын эмес, силер өлкөгө эмне кызмат кыларыңарды сурагыла. Келгиле, ушул акылдуу кеңешти өзүбүздүн никебизге пайдаланалы. Өзүңөрдүн жубайыңар үчүн силер эмне кыла аласыңар? Бири-бирибизди кечирүүдөн артык биз эч нерсе кыла албайбыз. Бирок ушунун өзү эң кыйын нерсе. Өзгөчө силердин үйгө биоопалык кирсе.
Bir kişi ayalının Алажипти аттаганын билип, көпкө чейин чын ниеттен Кудайга сыйынат. Ал кайра-кайра анын майда чүйдөсүнөн бери эстей берет. Бирок анын көз алдында Инжилде жазылган сөздөр турду. Бириңерге кайрымдуу жана боорукер болгула. Кудай силерди Ыйса аркылуу кечирген сыяктуу бири-бириңерди кечиргиле. Акыры Кудай анын сыйынуусун укту. Ал сотко чейин сактап жүргөн аялынын күнөөсүн, анын каттарын отко ыргытат. Эми кечириш үчүн эркиндик алды. Кечирүү бул жөн гана сезим эмес. Сүйүү бул сезимден жогору турган нерсе. Энеге оорул баласын тынчтандыруу үчүн түн ичинде туруу анча деле жакпайт болуш керек. Бирок баласына болгон сүйүү энени тургузат. Балким сүйүү деген сөздүн маанисин кайрадан карап көрөлүчү. Көп жубайлар милдеттүү түрдө ажырашат. Анткени алар бири-бирине болгон назик сезимин жоготушту. Ошондуктан мындан ары бирге боло алышпайт. Бул чоң жаңылыштык. Силер сезим менен жашабашыңар керек. Силер сезимиңерге карабай, өмүр шерийиңердин муктаждыгына кызмат кылууну өз эркиңер менен тандап ала аласыңар. Мына ушунун өзү сүйүү. Сүйүү бул сезим эмес, бул принцип. Силер али биопалыкты таштоого арсар болуп жатасыңар дейли. Күнөөнү моюнга алсаңар дагы майрамыңарды бузгуңар келбейт. Анда силердин кылган күнөөңөр Кудайга кандай оор экендигин ойлоп көргүлө. Силердин майрамыңар бүткөн күндө да ойношуңарга болгон назик сезимиңер кетпейт. Катылган бук жүрөгүңөрдү бырчалайт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр болсо сиздерди адам өлгөндөн кийин эмне болот? Өлгөн адам кайрадан жашайбы? деген суроолор боюнча руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз. Бүгүнкү күндө кайгы капалар, азап тозоктор ушунчалык көп. Өзгөчө бул кайгылар биздин үй бүлөбүзгө же жакындарыбызга тийиштүү болсо, аны баштан өткөрүү эң оор болот. Бул эгер биз урматтуу, сүйүктүү ата-энелерибизден ажырасак, же ата-энелер уул кызынан ажыраса, ушундай болот. Же болбосо эң жакын досубуздан ажырасак, мындай учурда адам ичинен сызып кайгырат. Үмүтү үзүлгөн учурлар да көп болот. Кымбаттуу дос, мүмкүн сен дал ушул азыр эң жакын адамыңдан ажырап, үмүтүң үзүлүп отургандырсың. Биздин сүйүктүү Кудайыбыздын силерди сооротуучу жакшы кабары бар. Ал кандай кабар? Бул суроого жоопту Кудай өзү ыйык жазуу барактарында берет. Бирок Кудайдын сөзүн ачуудан мурда көп учурларда адамдардын берген суроосун келтиргим келет. Адам өлгөндөн кийин аны менен эмне болот? Өлгөндө 5 мүнөттөн кийин жаны кайда болот? Ал кайрадан жашоого келеби? Ал өзүн курчаган дүйнөнү сезеби? Ал тирүүлөргө таасир береби? Ал эми азыр өлүм жөнүндөгү маселени Кудайдын айтканы боюнча карайлы. Анткени ал улуу жаратуучу, ошондуктан ал өлүм суроосун чечет. А дегенде биз Кудай кантип өмүр берерин карап көрсөк жакшы болор эле. Анан Кудай өмүрдү алгандан кийин эмне болоорун жакшы түшүнөсүңөр. Муса пайгамбар Тирилик китебинде мындай деп жазган: жана Теңири Кудай адамды жердин топурагынан жаратты. Жана анын бетине өмүрдүн демин үйлөдү.
анан тирүү адам жаралды. Тирилик 2-бап 7-ыр. Муну эсибизге тутуп туралы. Эми муну өлгөндө эмне болоору жөнүндө Дөт пайгамбардын Забур уйук китебинде айткандары менен салыштыралы. Анын жаны чыгып, ал өзүнүн жерине кайтат. Ошол күнү анын ой сезими жоголот. Забур 145-бап 4-ыр. Ошентип өлгөндө кайрадан артка процесс жүрөт экен. Жердин топурагынан жасалган денеге Кудай кантип өмүрдүн демин берсе, ошондой эле жашоонун деми анын денеси кайра жерге кайрылгандай эле Кудайга барат экен. Ошол күнү адамдын ойлору жана пландары бүтөт. Ал өлүмдүн уйкусуна батат. Ал эми уйкунун чени жок. Кайра жаралуу жөнүндө адам ойлогондо, бул мезгил ага көз ирмемдей гана болуп көрүнөт. Ал өзү кандай өмүр сүрсө, ошого жараша же жакшылыкка же жамандыкка дуушар болуп ойгонот. Кудайды билбеген, ыйык китептерди окубаган көптөгөн адамдар Кудай өлгөндөрдү кайра тирилтерине ишенбейт. Бирок Ыйса өлгөндөрдү кантип тирилткенин эстеп көрөлүчү. Бир жолу Ыйса башка бир шаарда насыят окуп жүрсө, ага Лазар деген киши ооруп жатат деген кабар келет. 2 күн өткөндөн кийин Ыйса окуучуларына минтип айтат: "Биздин досубуз Лазар уктап калды, бирок мен аны ойготкону баратам." Андан окуучулары мындай дешет: "Теңир, эгер ал уктап калса, анда ал айыгып кетет." Алар Ыйса кадимки эле уйку жөнүндө айтып жатат деп ойлошот. Ошондо Ыйса аларга ачыгын айтат: "Лазар өлүп калды." Инжил Иоанндын китеби 11-бап 14-ыр. Ыйса келип, мүрзөнүн жанына туруп, өлгөндү чакырды. Анан ал тирилип келди. Бул Ыйсага ишенгендерге кайра жаралуу күнүндө ал эмне кыла тургандыгынын мисалы. Ал топуракта уктап жаткандарга тургула дейт. Алар турушат. Кымбаттуу дос, Ыйсанын өлгөнүн жана кайра тирилип келишин эстейличи. Ыйса кайра жаралгандан кийин анын денеси кандай абалда эле? Качан Ыйса кайра тирилип өз окуучуларынын алдына келгенде, алар рух түкөрүп жатышкансып коркушат деп жазылат ыйык жазуу Инжилде. Бирок ал аларга минтип айтат: "Бул мен өзүммүн." Инжил Луканын китеби 24-бап 39-ыр. Анан ал тамак сурайт жана алардын алдында эле жей баштайт. Анан ошондо окуучулары Ыйсаны таанып, кубанышат. Кудай өзүнүн ыйык пайгамбарлары аркылуу өзүнүн жиберген кабарын түшүндүрүүгө аракет кылат. Ар бир эле күнөөкөр адам өлөт. Бул чындык, бирок кайра жаралуу да ушундай эле чындык. Ким Кудайга ишенип, анын эркин аткарса, ал үчүн кайра жаралуу кубанычтуу кабар. Бирок ким Кудайга берилип жашабаса, ал үчүн кайра жаралуу коркунучтуу кабар болот. Куранды окуп көрөлү. Алла Таалага кантип ишенбейсиңер? Силер жансыз элесиңер. Ал силерге жан салды. Анан жаныңарды алат да кайра салат. Ошентип ага кайрылып келесиңер. Куран 2-сүрө 26-аят. Эмне үчүн Кудай күнөөкөрдүн кайра жаралуусу бул ал үчүн коркунучтуу деп айтат? От болуп күйгөн дарыя баардык жамандыкты жана күнөөкөрдүн денесин да, жанын да соруп кетет деп айтылат ыйык жазууларда. Анын жашоосу токтойт. Бирок Кудай күнөөкөрдүн өлүмүнөн рахат албайт. Жүздөгөн жылдар бою жана бүгүн дагы Кудай адамдарды жамандык кылгандыгы үчүн өкүнүүгө чакырат. Жана өзүнүн жаратканына кайрылып, түбөлүк жашоого алып баруучу түз жолго түшүүгө чакырат. Бир жол кең, төмөн жака түбөлүк өлүмгө алып барат. Экинчи кууш жана түз жол жогору көздөй түбөлүк жашоого алып барат. Кудай ар бир адамга чындыктын жана жашоонун жолун берди. Кудай күнөөдөн куткарылууга улуу курмандык чалды. Бул курмандык биздин карызыбызды төлөп жатат жана Сурак китебиндеги жазылгандарды каны менен жууп жатат. Ал жерде биздин күнөөлөрүбүздүн ордуна күнөөсүз Ыйсанын жашоосу көрүнүп турат. Дүйнө жаралгандай эле Ыйса өзүнө биздин күнөөлөрүбүздү алаары белгиленип коюлган. Инжилде апостол Павелдин мындай сөздөрү бар: "Эгерде биз Ыйса өлүп кайра тирилди деп ишенсек, анда Ыйсага ишенем деп өлгөндөрдү Кудай түбөлүк өмүргө тирилтет." Ошентип бул сөздөр менен бири-бириңерди жубаткыла. Инжил Фессалоникалыктарга жиберилген 1-кат 4-бап 13-18-ыр. Кымбаттуу дос,
силер үчүн жана силердин жакындарыңар үчүн сооротуу жана үмүт ушул эмеспи? Эгерде силер жана алар өзүңөрдүн жаратканыңарды сүйсөңөр жана анын эркин аткарсаңар. Ал эми азыр болсо ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйсанын үлгүлүү аңгемесин окуп көрөлү. Бир жолу фарисейге конокко чакырылган Ыйса кожоюнга минтти. Түшкү же кечки тамак даярдаганыңда досторуңду да чакырба. Алар да сени чакырып ашыңды кайтарып бербесин. Бирок эгер той жасасаң, анда ачкаларды, жараттууларды, чолокторду, сокурларды чакыр. Алар сага кайтара алышпагандыктан улам сен бактылуу болосуң. Анткени адил адамдар тирилишкенде сага кайтарылып берилет. Аны менен тургандардын бири муну угуп алып мындай деди: Кудайдын падышачылыгынын нанынан таткан адам бактылуу. Исага минтип айтты: бир адам кеңири кечки тамак жасап, көптөрдү чакырды. Кечки тамак даяр болгондо өзүнүн кулун чакырылгандарга минтип айтыш үчүн жиберди. Келгиле, баары даяр. Коноктордун баардыгы убадалашып алгандай кечирим сурай башташты. Биринчиси ага айтты: мен жер сатып алдым. Мен аны барып карашым керек. Кечирип кой. Башкасы: мен 5 түгөй өгүз сатып алдым эле. Аларды сыноого барганы жатам. Кечирип кой мени. Үчүнчүсү: мен үйлөндүм эле, ошондуктан келе албайм деди. Үйүнө келгенден кийин тигил кул кожоюнуна баардыгын айтып берди. Ошондо ачууланган үйдүн ээси кулуна айтты: тезирээк шаардын көчөлөрүнө, булуң бурчтарына барып, кайырчыларды, жараттууларды, чолокторду жана сокурларды алып кел. Кул айтты: мырзам, сен айткандай аткарылды, дагы орун бар. Мырза кулуна айтты: көчөлөр, кашалар аркылуу басып чакырып кел, менин үйүм толсун. Мен силерге айткандай, тигил чакырылгандардын эч кимиси тамагымдан татыбайт. Анткени чакырылгандар көп, бирок тандалгандар аз. Бул үлгүлүү аңгеме Лукадан болгон ыйык Инжилде жазылган. 14-бап 12-ырдан 24-ырга чейин. Suyundun göçüme
Sen beni tazala, öz çınlığına ürütür, ardayım ben seni. Yüreğimde yaşar için. O değil, beni kolundan Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.